Манас айылынын тургуну Марс Ботиков көп жылдан бери мал чарбачылыгын түптөгөн. Сандан сапатка өтүүнү туура көргөн фермер мал чарбасын кеңейтүүнү чечип, ал үчүн Борбор калаадан сүт багытында 16 жана эт багытындагы аңгус уйларынан 20 баш алып келген. Фермердин мээнети кайтып, бүгүнкү күндө уйдун башы 100дөн ашып отурат. Чарбаны негиздегенге мага биздин президентибиз түрткү болду. Ошентип асыл тукум мал чарбаны ачкыла, сандан сапатка өткүлө дегенден кийин өзүм жардам бере турган булак издеп, анан ошо Жер үй Алтын Альянс компаниясына кайрылдым. Жакындан жардам беришип, аз пайыздагы 10 миллиондон ашык 10,5 миллион кредиттерин беришти да. Ушу көрүп турган баарын салдык ушунун эмеси менен. Ушу уйларды алдык. Мынакей биякта торпоктор, тиякта торпоктор баары тууп, Кудайга шүгүр, жылдан жылга мынтип кошуп, навестер кошуп, чоңойтуп, сарайыбызды чоңойтуп атабыз буюрса. Быйыл дагы 55 баш кошуп, 75 баш жайлоого кой бердик да. Алтын Альянстын жетекчилерине, акционерлерине да ыраазычылык билдиребиз. Бизден сүтүбүздү алып атат, жакындан жардам. Ушул жерден сүттү алып атат, ушул жерден этти алып атат. Учурда бул чарбада 10дон ашуун жумушчу орундары түзүлгөн. Сапаттуу сүт продукциясын өндүрүү үчүн фермер ой багууга зарыл болгон шарты бар сарай тургузуп, керектүү жабдууларды алган. Ага катар үстүбүздөгү жылдын апрель айында Манас айылына мал союучу жай ачкан. Жогоруда айтылган эт багытындагы аңгус породасындагы уйлар дал ушул жайдан союлуп сатыкка чыгарылат. Алтын Альянстын эмесинен ошонун көмөгү менен ачтык да. Ошолор бизге аз пайыздагы 6% менен акча беришкен. Ошонун негизинде буларды жасалгалап ачып, негизи сезондо бир 7-8 киши иштейт берди. Азыр сезон жок. Бир күндө 3дөн, 2ден, 1ден уй союлат азыр. Эми булай бирсе күздөн баштап иш болот. Негизги максатыбыз өзүбүз асыл тукум эт багытындагы чарба ачып, сүт багытында чарба ачып, анан ошонун өзүбүздүн малды элге союп берип, ушинтип кызмат көрсөтөлүт деп ачканбыз да бул жерде. Фермер дагы да уйдун санын көбөйтүп, таза азык өндүрүүнү көздөйт. Альянс Алтын компаниясы тарабынан дыйкан жана фермерлерге көрсөтүлгөн колдоолор облуста ири чарбаларды түптөөгө өбөлгө түзүүдө. Мамлекет тарабынан дагы айыл чарба жана мал чарбачылык багыттарында иш баштайм деген дыйкан фермерлер ар тараптуу колдоого алынып, айыл чарба техникалары лизингке жана арзан пайыздагы насыялар банк аркылуу берилүүдө. Бул өз кезегинде ички дүң продукциянын көлөмүн көбөйтүп, экспортко чыгууга шарт түзөт. Сыймык Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас облусу.